7 сабак. Өз айылыңдан кантип жардамчы тапса болот. Аймак Digital Growth программасы. Аймак Digital Ecosystem долбоору. Салам. Сиздер менен Акылай. Биз Аймак командасы менен бирге Lalafo жана Instagram аркылуу кардарлардын агымын жөнгө салдык. Заказдар көбөйдү эмесизде? Сиягы үй бүлөңүз менен чай ичкенге да убактыңыз калбай калды. Биздин аймактарда көбү бардык нерсени өзү жасаганы менен сыймыктанышат. Өзү бышырат, өзү таңгактайт. Өзү WhatsApp аркылуу жооп берет жана өзү айылдын экинчи четине заказды жеткирип берет. Бирок чындыкты угуңуз. Эгер сиз баарын өзүңүз жасасаңыз, сиз бизнестин кожоюну эмес, анын эң арзан кызматкерисиз. Сиз жеткирүүгө 3 саат коротуп жатканда өндүрүштү кантип кеңейтүүнү ойлонбойсуз. Сиз бир орунда туруп калдыңыз. Бүгүн биз желегирлөөнү, өсүү үчүн убактыңызды бошотуу максатында жөнөкөй тапшырмаларды башкаларга өткөрүп берүүнү үйрөнөбүз. Сизге кеңсе ачуунун жана штат жалдоонун кереги жок. Сиздин жардамчыңыз мурун эле жаныңызда. Бул студент жениңиз, активдүү кошунаңыз же машинасы бар таанышыңыз болушу мүмкүн. Иштериңизди экиге бөлүңүз. Сиздин өзгөчө жумушуңуз. Аны сиз гана жасай аласыз. Мисалы, сиздин жашыруун рецептиңиз, татаал оңдоо иштери же өнүгүү стратегиясы жана рутина. Муну каалаган жоопкерчиликтүү адам жасай алат. Жеткирүү, кутуларды таңгактоо, сырьё сатып алуу. Ошондой эле Аиданын скриптери боюнча актуально деген сыяктуу жөнөкөй суроолорго жооп берүү. Жардамчы менен пайызга же келишимдик акыга сүйлөшүңүз. Мисалы, ар бир жеткирүү үчүн сен 100 сом аласың же ар бир таңгакталган заказ үчүн белгиленген сумма. Ошентип сиз сатуу болгондо гана төлөйсүз. Бул сизге да, жардамчыңызга да пайдалуу. Нарындык айгүлүбүздү эстесеңиз, заказдар өтө көбөйүп кеткенде ал бышырганга жетишпей калды. Ал кошуна кызды тапты. Бул жардамчы кыз кичинекей пайыз үчүн таңгактоону жана Lalafо'до жооп берүүнү өзүнө алды. Айгүл эмне алды? Анан күнүнө 4 саат убактысы бошоду. Бул 4 саатты ал окууга жумшады. Алдымедеги торттон 3 эсе кымбат турган жаңы татаал декорду өздөштүрдү. Жыйынтыгында жардамчысына айына 5000 сом төлөйт. Бирок өзү 25 000 сомго көбүрөөк таба баштады. Масштабтоонун математикасы мына ушунда. Жардамчым начар жасап койсочу деп коркуп жатканыңызды билем. Бирок сыр мында. Башка бирөөнүн колу менен жасалган 80% жакшы иш. Өзүңүздүн чарчап чаалып жасаган идеалдуу ишиңизден артык. Адамга скрипттерди бериңиз. Сүрөткө тартар алдында линзаны кантип сүртүү керектигин көрсөтүңүз. Өз айылыңыздагы адамдарга жумуш берүү менен сиз өз бизнесиңизди гана эмес, аймагыңыздын экономикасын да өнүктүрөсүз. Биз Аймак Digital Ecosystem'де ишкерлер бири-бирине өсүүгө жардам берген коомчулукту куруп жатабыз. Сиздин тапшырмаңыз. Эң көп убакытты алган 3 тапшырманы жазыңыз. Жеткирүү, жашооча тазалоо, таңгактоо. Айланаңыздан муну пайызга кыла турган адамды табыңыз. Аны менен бүгүн сүйлөшүп, 2-3 күндүк тест сунуштаңыз. Жардамчынын атын жана тапшырмалардын тизмесин видеонун астындагы формага жазыңыз. Бакай, сиздин түзүмүңүздү текшерет. Ал эми мен өзүңүзгө канча саат убакыт кайтарып алганыңыз тууралуу отчетту күтөм. 8 саатта көрүшкөнчө. Ал жерде биз сиздин таза кирешеңизди чоңдорчу эсептейбиз. Акча жаатында тартип орното турган убакыт келди. Аймак Digital Ecosystem'ге кош кел. Ийгиликке карай жолуң ушул жерден башталат.